Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, Бакыт Учкунбек YouTube каналына катталуучулары, сиздерге чукул кабар. Ушул видео Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештерибизге жетип жүрсүн. Себеп дегенде бүгүнкү күндө реестр боюнча, ошондой эле миграциялык маселелер боюнча бүгүнкү күндө так туура маалыматты кайсыл жактан алсак деген мекендештерибиз аябай көп. Бирден лайк басып, группалар менен максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Россиядан башка өлкөлөрдөн көрүп жаткан мекендештер болсо дагы Россияда иштеп жүргөн туугандардын, достордун группаларына ушул видеону жиберип коюңуздар. Кыргызстандан көрүп аткан мекендештерибиз болсо дагы көпчүлүк ата-энелер көрөт, балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга ушул видеону тууган уруттарга сөзсүз жиберип коюңуздар. Бүгүнкү күндө реестр боюнча, ошондой эле миграция маселелери боюнча туура так биздерге маалыматты кайсыл жактан алабыз деген мекендештерибиз аябай көп. Бүгүнкү күндө мен азыр экранга элчиликтин номерин, горячий номерлерин, ушу миграция мекендештерге жооп бере турган номерлерин, ошондой эле эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүктөрүнүн дагы 2 номерин коем жана адрестерин коем. Ошол жакка барып деле маалымат алсаңыздар болот, же телефондон чалып деле ошол реестр тууралуу, ошондой эле башка миграциялык маселелер тууралуу дагы так туура маалыматты ошол жактан алсаңыздар болот мекендештер. Андан сырткары мына реестрде бар мекендештерибизге регистрация тапшырса отказ келген мекендештерибиз аябай көп, бүгүнкү күндө жок эмес. Ошолор эмне кылуу керек? Эгерде мурун штрафтар, эч кандай штрафтар жок болгон болсо, казайынды таап, казайын менен ошол райондун МВДсына барып, штрафтарды төлөп, андан кийин сиздер регистрацияга койгонго мүмкүнчүлүктөр бар. Сиздер эгерде реестрде болсоңуз, онлайн тапшырсаңыз отказ келе берет мекендештер. Андыктан убакытты кетирбей, казайын таап, казайын менен кошо барсаңыздар, МВД штраф жазып берет. Штрафтын негизинде анан сиздерге регистрация койгонго мүмкүнчүлүктөр бар мекендештер. Андан сырткары өчүрт болуп атат деген мекендештерибиз бар. Ошо барсак МВД өчүрт 10 күнгө, 20 күнгө же 1 айга мурун жазылдым деген мекендештерибиз бар. Сиздерге кулактандыруу, онлайн дагы сиздер тапшырып, бүгүнкү күндө реестрден чыккан мекендештер аябай көп. Мен Telegram баракчама, WhatsApp группаларыма онлайн шаблондорун кандай жиберүү керек, үйдө отуруп кандай реестрден чыгуу керек, мен ошол видеолорду таштаймын. Мен Telegramга ссылкамы комментарийге коюп коёмун. Ошол жакка Telegramга катталсаңыздар, мен ар 2-3 күндө онлайн түрдө кандай реестрден чыгуу видео шаблондорун жөнөтүп турам. Андан сырткары госуслугадан кандай өчүрт кезекке туруш керек регистрацияга же болбосо реестрге, ошонун дагы шаблондорун жиберип турам. Ар 2-3 күндө буйруса, ошол мамлекеттик кызматкерлердин номерлерин Telegramга таштап, ошондой эле онлайн түрдө кандай чыгуу керек, ошонун дагы видеолорун таштап турам. Анан баса белгилеп кетели. Онлайн тапшырып атканда Паланчаев түкүнчө .com дегендер бар. .com дегенде бүгүнкү күндө онлайн тапшырганда кабыл албай атыптыр. Ошону сиздер почта ачканда да mail.ru деп бассаңыздар, ошону кабыл алаптыр мекендештер. Аны дагы сиздерге баса белгилеп кетели. Ошон үчүн поштаңарды жазганда, онлайн жиберип атканда, же болбосо ошол тапшырып атканда мүмкүн болушунча поштаңар mail.ru деген болсо өтө сонун болот экен. Ошону кабыл алаптыр. .com дегендерди бүгүнкү күндө онлайндан кабыл албай атыптыр мекендештер. Мен толук маалыматты Telegramдан дагы беремин. Telegramдан кандай жаңылыктар болсо дагы ошол жакка таштап турам мекендештер. Telegramга катталып, онлайн түрдө кандай чыгуу керек, мен видео образецтерди ошол жакка ар 2-3 күндө буйруса таштап турам мекендештер. Ошол Telegramга да катталыңыздар. Андан сырткары ошол экрандагы номерлерге официалдуу түрдө реестр боюнча, ошондой эле миграциялык маалыматтарды так туура алсаңыздар болот. Булар мамлекеттик кызматкерлер сиздерге акысыз маалыматтарды берип турат. Анан иш күндөрү чалыңыздар. Ошо жума, суббота күнгө чейин 9-дан 6-га чейин чалсаңыздар, мүмкүн болсо жакшы болот эле. Мекендештер 12-1-де да чалат, албай атат деп комментарийлерди да жазган мекендештер жок эмес. Андан сырткары өзүнүн кыргыз клиникаларында мына оорулуулар өтө көп чыгып атат экен Сахаровдан. Эгерде өзүңүзгө уверенный болбосоңуз, кыргыздардын клиникасы общий анализ кылып, биринчи ден соолугуңуздарга карап, анан уверенный болсо, анан Сахарова барсаңыздар дагы жакшы болмок. Мен азыр клиниканын адрестерин дагы видео кылып азыр ушундан кийин коем. Андан сырткары Россия жарандыгы бар мекендештерге дагы жакшы жаңылык. Эгерде сиз Россия жарандыгы, семейный ипотека, үй бүлөлүк ипотека менен үй алам десеңиздер, баштапкы төлөм жок, 6%дан үй алганга өтө сонун бир мүмкүнчүлүк. Аны дагы азыр мен жарнамасын коем. Группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Буйруса мына мамлекеттик кызматкерлерден реестр боюнча, миграциялык маселелер боюнча туура так маалыматтарды алсаңыздар болот.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баша, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген 10 тоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: +7936 264 1995, +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.